أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزائنا وهمومنا وغمومنا واجعله حجة لنا لا علينا. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, байкелер, инилер, биз адаттагыдай 4-чү күн сайын ислам дининдеги эң шарапаттуу мартабасы жагынан биринчи орунда турган илим тууралуу биз сабагыбызды, 6-чы сабагыбызды биз баштап атабыз. Анткени биз акыйда илими дегенде көбү чочулайт. Бул акыйда элди бөлүп жарууга алып барат. Акыйда жүрөгүбүзгө шек салат. Акыйда ажырымга алып барат деп. Бирок андай эмес, тескерисинче андай эмес. Эгерде биз Куранул Каримди карап көрө турган болсок, акыркы Суратун Наба 30-чу парадан баштап Нас сүрөсүнө чейин, Суратун Набадан Нас сүрөсүнө чейин бул жердин бардыгы акыйда. Ана биз кантип айтабыз? Бул акыйда мазмум, мындайча айтканда, жаман каралат. Бул акыйданы үйрөнгөнгө болбойт, ал шек салат деп. Пайгамбарлардын эң негизги алектенген нерсеси бул акыйда болгон. Бул ислам дининин фундаменти. Ислам дининин бул негизи. Эгерде бул дин болбосо, эгерде бул дисциплина, бул предмет болбосо, анда биздин кылып аткан амалдарыбыздын бардыгы кабыл болобу, болбойбу, ал дагы үшөө дагы эмне экен? Суроо экен. Ошондуктан аалымдар айткандай, бул илим эң шарапаттуу илим. Эң мартабасы жагынан эң биринчи орунда турган илим. Анткени Ал-Куранул Каримде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَى Ибрахим алейхиссаламга وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا لِإِبْرَاهِيمَ дейт. Биз Ибрахим алейхиссаламга ушундай бир эмне бердик дейт? Худжа бердик дейт, далил бердик дейт. А далил башка конфессиялар менен, башка элдер менен, имансыз адамдар менен дискуссия боло турган бир худжа бердик, далил бердик дейт. Бул биринчиден. Экинчиден пайгамбар алейхиссалату вассаламга وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ дейт. Сен башка имансыз адамдар менен иманга чакырыш үчүн сен эң жакшы жолдор менен чакыргының дейт. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ал-мужадала деген сөз араб тилинде бул илимий дискуссия. Ал эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка конфессиядагы адамдар менен, мушриктер менен, капырлар менен, жана башка адамдар менен халал же адал тууралуу сүйлөшкөн эмес. Ал диндин негизи боюнча тартышкан алар менен. Алла Таала барбы же жокпу деп туурабы? Ошондуктан биз бүгүнкү күндө туура түшүнүшүбүз керек бул акыйданы. Акыйда десе эле скептический карабаш керек да, бул жота биздин жүрөгүбүзгө күмөн алып келет деп. Бул пайгамбарлардын эң негизги вазифасы болгон. Адам алейхиссалату вассаламдан баштап пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин эң негизги вазифасы бул таблигке чейин эле эмне болуп атат? Таблигке чейин эле ал-илм ал-акыйда, диндин негизин үйрөнүп, жана ошол менен башка конфессиядагы элдерди динге чакыруу бул негизги пайгамбарлардын милдети болуп атат. Ошондуктан биз бүгүн туура түшүнүшүбүз керек акыйданы. Биринчиден, экинчиден, акыйда илими биздин өзүбүздүн салттуу болгон акыйда илими ма варан нахарда калыптанган, Орто Азияда калыптанган илим, база, жана ошондой эле биз окуп аткан китептер, эмгектер, мындайча айтканда, бүгүнкү тил менен айтканда, бул фильтр болуп эсептелинет. Ар кандай идеологиялык, деструктивдик, экстремисттик агымдарга мына ушул китептер бизге элек болуп берет. Мына ушул китептер бизге фильтр болуп берет. Эгерде мына бүгүнкү күндө биз карай турган болсок, канча деген агымдар бар. Ошонун бардыгы тең сырттан келип атат бизге, Кыргызстанга.
Биз мына эгемендүүлүк алгандан баштап ушул бизде бирдиктүү бир мындай бир база болбогондуктан, өзүбүздүн ата бабаларыбыздан бери келаткан акыйданын негизинде бирдиктүү база болбогондуктан бизде сырттан көп акыйдалар келген, көп проекттер келген бизге. Ошолордун баардыгын биз тилекке каршы 30 жылдан бери электен өткөзө албай калдык. Анын баардыгы тең бир эле биздин кемчилигибиз ушул акыйдага көңүл бурбаганыбыз болуп атат да. Баардыгы эле адал арамга өтүп кеттик, бирок эң негизги бизде ислам дининде эмне турат? Мартабасы жагынан акыйда, ишеним, адамдын ички дүйнөсүндөгү идеология, жүрөккө байланыштуу болгон тематикалар. Ошондуктан Имамул Ижи Ал-Мавакиф китебинде Ал-Акидату мимма яджибу атикадуху, жүрөккө байланыштуу идеологиялар, ишенимдер. Биз муну туура түшүнүшүбүз керек. Андан кийин биздин аалымдарыбыз Ал-Газали, Ал-Жувейни, Абу Мансур Ал-Матуриди, Сираджиддин Ал-Оши, ошогон аалымдардын баары, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, булардын баардыгы өздөрүнүн учурунда реформа жасашып, ушул ислам динин негизги болгон ишенимди коргоп келишкен. Ушул китептер. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде ушундай бир аракеттер жок болуп атат да, ислам динин коргоодо, ислам динин туура ишеничтерин коргоодо бизде ушундай бир мындай алымдар жок болуп атат. Бизде көп ажырым болуп атат бүгүнкү күндө. Ажырым абдан көп болуп атат. Бир эле сырткы атрибутикадан да, мисалы үчүн сакалы барбы, жокпу, топусу барбы, жокпу деген боюнча да. Но биздин аалымдарыбыз эгерде өздөрүнүн китептерине негизги болгон салттуу ислам дининин китептерине карап көрө турган болсок, кандай маселелерди сүйлөшкөн деле эмес да, көпчү. Ошондуктан биз бүгүн негизги өзүбүздүн ишеним базасына, ишеним фундаментине, ислам дининин негизги болгон акыйдасына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Биз мына сунниттик багыттагы мусулманбыз, баарыбыз Орто Азияда, Кыргызстандын ичинде. Ошондуктан биз өзүбүздүн акыйдабызды туура билишибиз керек. Классикалык акыйдаларды дагы мына алымдар жазган биздин, мисалы үчүн Акыйда Тахавия, Тамхид ли Каваид ат-Тавхид, Ламиши, Усулуддин ал-Баздави жана башка китептердин баардын тематикаларын баарын билип, ошол эле учурда бүгүнкү күндө тенденцияларды, акыйдадагы тенденцияларды билишибиз керек. Кандай философиялык көз караштар бар бүгүнкү күндө? Мына бүгүнкү күндө айтып атышат, тажрыйбанын негизинде баары билинет дейт. Акыйкат тажрыйбанын негизинде гана билинет дейт. Элементарно, мисалы үчүн ошого биз кантип жооп беребиз? Ал-Вахи деген нерсе жок дейт. Мисалы үчүн биздин мусулмандардын көз карашында таанып билүүнүн эң негизги, акыйкатты таанып билүүнүн эң негизги булактарынын бири бул Ал-Вахи болуп эсептелинет. Алла Таалага келген ачык откровение деп коет Ал-Вахи. Туурабы? Андан кийин адамдын акылы, андан кийин 5 туюму, көрүү, угуу, жыт билүү жана башка. Булардын баардыгы акыйкатты билүүгө жолдор болуп эсептелинет, булактар. Бирок бүгүнкү күндө кээ бир философиялык агымдар, алар көбүнчө мына батыштан келет да. Алар айтып атат, жок, андай нерсе жок дейт. Андай нерсе жок. Бир эле акыйкатты билүү жол, бул бир эле тажрыйба дейт. Давайте эксперимент кылып көрөлү. Эгерде биз мына көчөгө чыгып туруп азыр дин боюнча сурай турган болсок, ар бир адамдын ишеничи ар башка дейт. Демек, ар бир адамдын ишеничи ар башка болгондон кийин бул жерде чындык жок дейт. Ошондуктан динди токтоткула дейт. Кереги жок дейт. Бул мыслительдер, ойчулдар жазат да мындай нерселерди. Мына могу миф. Мына могу реалдуу миф. Биз мына ушундай нерселерге бүгүнкү күндө туруштук беришибиз керек. Элементарный эле жооп миф да, шубха деп коет. Андан кийин мисалы үчүн кээ бир философиялык агымдар айтып атат, адам өлгөндөн кийин бейиш жана тозок жок дейт. Ал жерде бир эле танасухул арвах деген бул реинкарнация. Адам өлгөндөн кийин руху менен денеси башка адамдарга, айванаттарга айланып кетет дейт. Кантип биз жооп беребиз? Ушундай акыйдаларга бүгүнкү күндө эгерде китептерди ачып, мына илмул калам жадид, жаңы илм каламдын тематикаларын бүгүн философиялык агымдарын карап көрө турган болсоңор, акылыбыз жетпейт да. Укмуш жазган да тим элечи.
Анткени булар изилденген элдер болуп атат. Батыш бүгүнкү күндө изилденип атат да. Биз изилденбей жатабыз. Биз бүгүн сырткы атрибутика менен эле, сырткы сөөлөкөт менен эле калып атабыз да. Ислам динин биз бүгүнкү күндө сырткы көрүнүш менен эле чектеп атабыз. Ошондуктан биз мына өзүбүздүн акыйдабызды биз мына классикалык китептерден, классический тематикалардан баштадык. Бул базовый. Мына мен 6-чы сабактан бери өтүп атам. Кээ бир сын пикирлер болуп атат. Бул кандай, бул эми классикалык тематикаларда, иманга байланыштуу тематикалар, бүгүн бирок современный тематикалар акыйда илиминде башка да депчи. Бирок биз аны дагы өтөбүз, Кудайым буйруса. Бир мына жаңы жылдан кийин пландап атабыз, азыр разработка кылып атабыз. Акыйда 2 деңгээли боюнча. Акыйда 2 деген ислам дининде жок, просто муну бөлүп коюшкан. Деңгел менен башталгыч, анан орто, анан продвинутый группа депчи. Аны дагы биз иштеп атабыз бүгүнкү күндөчү. Мен просто айтарым дегеним, биз мусулман болгондон кийин биз өзүбүздүн акыйдабызды ийне жүүнө чейин билишибиз керек. Ошондо гана биз башка акыйдалардан көп таасир албайбыз. Мисалы үчүн биз Иорданияда окуп атканда, мен өзүм Иорданияда окуп атканда, биздин профессорлор, биздин шейхтер биринчи башталгыч акыйданы окутушчу. Кичинекей акыйдалардан баштап, акыйда Тахауия, мисалы үчүн Темхид китеби, киришүү китептерин, Усулуддин Бездеви, мындай башталгыч китептерди, андан кийин гана орто китептерди, андан кийин гана мындай чоң китептерди окутат да, баягы чаташып кетпеш үчүн. Бул биринчиден. Экинчиден, ислам агымдарына да биз өзүбүздүн базабызды терең түшүнүп алгандан кийин, өзүбүздүн акыйдабызды терең түшүнүп алгандан кийин, биз анча-мынча туура эмес жолдогу агымдарга биз оңой менен эмне болбойбуз, аяка азгырылбайбыз. Туурабы? Биз анткени биз өзүбүздүн акыйдабызды так билебиз. Жок, андай эмес. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бир эле мисал келтире турган болсок, муртакибил кабира, чоң күнөө кылган адамдын өкүмү боюнча. Ошол боюнча бизде бүгүнкү күндө чоң проблема бар да. Мисалы үчүн күнөө кылдыбы, бир намазды өткөздүбү, ал анын көз карашында капыр адам экен да. Бир эле намазды өткөзсөң, тобо келтиришиң керек экен, тобо келтирбесең, дагы тобо келтиришиң керек, болбосо сен жазага тартыласың да. Мисалы үчүн да, муртакибил кабира боюнча да. Бул чоң катачылык да, мисалы үчүн. Тарыхты четке каккан агымдар бар экен, өзүбүздүн тарыхыбызды, биз басып өткөн тарыхыбызды четке каккан. Санжыраны окубагыла деген өзүнчө агымдар бар экен бүгүн. Комузду колтонбогула, боз үйдү тикпегиле, улакты татпагыла. Биздин улуттук оюн улак. Улак жок бизде, андай нерсе бида, бул бидаат дегендер бар экен да. Напримерчи. Мисалы үчүн келин кайненеге жүгүнбө деген дагы көз караштар бар экен да. Жүгүнсөң, это бул типа ширк болуп калат экен да. Ширк дейт да. Сен жүгүнсөң, бул уважение, бул деген ичинде биз өзүбүздүн салтыбыз боюнча келин кайненеге жүгүнгөндө, бул деген Алла Таалага жүгүнүп аткан сыяктуу жүгүнгөн жок да, ал ичинен, жүрөгүнөн. Ал уважение, бул сый, урмат. Сый урмат кылып атат. Андан башка, мисалы үчүн, мына бүгүнкү күндө кээ бир күмбөстөргө, кээ бир мазарларга, кечиресиздер, күмбөстөргө барсаң, Куран окуганга болбойт. Мусулмандардын кабырларына да бар, Куран окуганга болбойт, анткени ширк деген дагы өзүнчө эмне болот, өзүнчө акыйдалар болуп атат да. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям кунту нахайтукум ан зияратул кубур, биз силерди кабырды зиярат кылгандан мурун тыйганбыз, бирок азыр уруксат бергенбиз. Кабырларды зиярат кылып барып, ошол жерден сабак алып, сен ал жерге сыйынган жоксуң, биз туура түшүнүшүбүз керек. Сыйынган жоксуң, сен ал жерге барып жөн эле ушу өлгөндөргө арнап биз Куран окуп атабыз. Жакындарың каза болсо эгерде, ошолорго барып биз Куран окуп атабыз, ошо Курандын сообу тийсин деп. Биз ал жерге барып туруп намаз сыйынган жокпуз да. Алар ширк деп атат да. Андан башка гуманитарный илимдерди четке кагып аткан агымдар болуп атат. Гуманитарный илим, математика, физика, биология, астрономия, мунун баары бидаат дейт да.
бида дейт. Булардын баары пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам доорунда жок болчу, мунун баары бида дейт. Так илимдин баары бида. Математика, геометрия жана башка илимдердин баары бида. Технология вообще бида, потому что пайгамбардын доорунда болгон эмес булар деген акыйдалар бизде почвалар акырын-акырындан формироваться этип атат Кыргызстанда. Андан кийин аль-вала валь-бара, ким менен дос болуш керек, ким менен дос болбош керек деп адамдарды мен жана силерге бөлүп атышат. Эгерде намаз окулса, ал биз менен, намаз окубаса ал бизден эмес. Аль-вала бул достук. Аль-бара душмандык. Ислам дининде аль-вала валь-бара бар, туура. Аль-вала достук жана душмандык деген принцип бар. Бирок ал деген аль-вала валь-бара пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын деле ал принцип карманган пайгамбар. Дос болгон, душман болгон, бирок ал адамдарга эмес, алардын кылып аткан иштерине мен алар менен кошулбойм. Эгерде сен ыймансыз адам болсоң, сен адам катары, дос катары мен сен менен кошуна болом. Сен менен мамиле курам, бирок сенин алдагы ыймансыздыгың менен мен кошулбайм. Демек аль-бара дегенде, душман деген түшүнүк, бул деген идеологиялык жактан болуп атат да. Мисал үчүн менин кошунам бүгүнкү күндө христиан же динсиз болсо, анда мен аны менен мамиле кыла берем, кошуналык милдетти бара берем. Мисал үчүн ооруп калса зиярат кылам, туурабы? Жардам, может субботникти чогуу кылышыбыз мүмкүн, мамлекетке пайданы чогуу келтиришибиз мүмкүн. Бирок анын ыймансыздыгында менин тиешем жок. Демек аль-бара ана бариун минху. Аль-бариун минху, менин ал жерде тиешем жок. Анын ыймансыздыгында, анын ишенишинде менин анын тиешем жок. Ошол мааниде ислам дининде принцип аль-вала валь-бара, достук жана душмандык деген мааниде. А бүгүнкү күндө кээ бир адамдар аль-вала валь-бараны, достук жана душмандыкты адамдын өзүнө кылат экен. Эгерде кошунасы бир христианин, же бир атеист, же агностик болсо, же бир башка жамааттан болсо, ислам дининде, ислам агымдарынын арасында, анда ал адам үчүн душман экен. Эмне үчүн дегенде, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам капырлардан алыс болгон дейт да. Эми капырлардан алыс болгон деген это не значит, что сен таптакыр эле аны менен мамиле курбай коесуң. Тем более бүгүнкү күндүн реалдуулугун эске алганда, 21-кылымдын реалдуулугун эске алганда, бүгүн биз мультикультурный заманда жашап атабыз. Мультикультурный деген сөз бул жерде бир эле мамлекеттин ичинде көптөгөн баалуулуктар бар. Көптөгөн культуралар бар, маданияттар бар. Эми ошолордун арасында бир баланс табуу бул биздин миллетибиз болуп эсептелинет. Андан кийинки бүгүнкү күндө ат-таухид үчкө бөлгөндөр болуп атат. Мисал үчүн бир эле таухид, ат-таухид ислам дининде Алла Тааланын бирлигине ишенүү, Алла Таала бирөө. А бирок бүгүнкү күндө кээ бир жамааттар ошол таухид деле Алла Тааланын таухид принцибине үчкө бөлүп алышты. А бул үчкө бөлүү принциби еврейлерден келип атат. Эгерде биз түпкү тамырын карап көрө турган болсок, адамдарды ошол бир туура жолдон мындай адаштырып жүрүш үчүн ар кандай камуфляждагы, ар кандай конверттерге салып, туура акыйданы сырты жалтырак, ичи калтырак кылып бизге сунуштап атышат. А эгерде по сути дела биз аларды изилдеп, отуруп, кеңешип, сураштырып келе турган болсок, алар глобализациянын, батыштын проекциясы болуп калып атат. Ошондой акыйдаларга биз бүгүнкү күндө туруштук беришибиз керек. Туура эмес акыйдаларды биз ачыктап баяндашыбыз керек. Бул биздин милдетибиз. Мына бүгүнкү күндө Казакстан абдан сонун иштерди алып барып атат. Спектакль да коюшат экен ошол боюнча. Даже мектептерге профилактика өткөзөт экен. Туура эмес ишеништер боюнча да. Бир эле мисал ала турган болсок, мына бүгүнкү күндө пуштундар, Афганистандагы пуштундар, башында булар абдан сонун школа эле да. Укук жагынан Ханафия мазхабы болчу, акыйда жагынан Матурдия мектеби болчу. Бирок акыркы күндөрү аларга акырын-акырындан вирус кире берип, ушундай жалган акыйдаларды камуфляждап, конвертти салып, сыртын жылтыратып,
бере берип аларда дагы бир проблема болду да, ушу ишенич жагынан, идеологиялык жагынан. А мындай карап көрө турган болсок, Кыргызстанда деле биз Ханафи мазхабыбыз, Матуридий акыйдабыз. Бирок биз өзүбүз Матуридий акыйданы эмне кылып атабыз, билбей жатабыз. Биздин ушул акыйда боюнча китептер жокко өсө да, почти жокко өсө. Почти жок. Мисал үчүн университеттерге кирип, библиотекасына кирип карап көрө турган болсоң, мындай кичинекей китепчелер бар. Ал бир эле акыйда багытында да. Алла Таалага ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, бирок учурдагы интеллектуалдык, илимий, философиялык акыйдаларга жооп бере турган, мындай отпор бере турган китептер жок болуп атат да. Биз ошо бир эки үч сөз айтып коелу дедик ушул акыйда боюнча. Анда биз сабагыбызды улантайлы, өзүбүздүн сабагыбызды улантайлы. Бүгүнкү биз силер менен сүйлөшө турган бул тема классикалык тема болуп эсептелинет. Бул тематика 10 кылымдарда биздин алымдарыбыз ушул тематикалар боюнча сүйлөшкөн. Өздөрүнүн ой пикирлерин айтышкан. Бул тематика бүгүнкү күндө биздин 21 кылымдын темасы эмес да. Баягы кээ бирлер сурап калышы мүмкүн, мисалы үчүн Муназага акыйда сабагын өтүп атыптыр, бирок средневековый тематикаларды айтып атыптыр депчи. Бирок биз баягы акыйданы биринчи деңгээлден, биринчи уровеньден баштагандыктан биз бул акыйданы балким биздин арабызда билбегендер бар. Ошо билбегендерге жеткизүү максатында кандай тематикалар каралган биздин аалымдардын өздөрүнүн доорунда, кандай тематикалар, эмне маселелер каралган. Балким биз ошол маселелерди чындыгында эле билбейбиз. Эң негизгиси акыйкатын биз билип алабыз да бул жерде. Демек, имандын көз карашы мындай, муртакебил кабира, чоң күнөө кылган адамдын абалы мындай болот экен деп биз ошол классикалык тематикалар аркылуу биз билип алабыз. Эми албетте мындай классикалык орто кылымдын тематикаларын бүгүнкү күндө 21 кылымда биз силер менен отуруп сүйлөшүүбүз албетте бул эми бүгүнкү заманга туура келбейт, бирок айла жок. Биз буларды үйрөнүшүбүз керек. Айла жок, биз билишибиз керек. Анда биз баштай турган болсок, бүгүнкү силер менен сүйлөшө турган тема ыймандын азайышы жана көбөйүшү боюнча. Биз буга чейинки тематикаларды алганбыз да, иманга байланыштуу теманы. Ахли сүннөт валь жамааттын көз карашында ыймандын аныктамасы кандай? Ыйман менен амалдын, диний практиканын байланышы кандай? Иман менен руханий жашоонун байланышы кандай? Деп, эми бүгүн биз силер менен ыйман азаябы, азайып көбөйүшү боюнча алабыз. Мисал үчүн кээ бирлер айтышы мүмкүн да, ыйман бул ишеним, адамдын жүрөгүндөгү ишеним. Эми ошол ыйман азаябы же көбөйөбү деген маселе боюнча биз силер менен сүйлөшөбүз да. Демек, негизги темабыз ыймандын азайышы жана көбөйүшү тууралуу сүйлөшөбүз. Экинчи, биздин Ахли сунна валь жамааттын биринчи мектеби, Матуридия ишеним мектебинин ыймандын азайып көбөйүшүнө аргументтер. Да? Кечиресиздер, Ашария мектебинин. Ашария мектеби боюнча иман азаят жана көбөйөт. Ал эми биздин мектебибизде иман бир калыпта. Бир калыпта, азайбайт дагы, көбөйбөйт дагы. Эми ушул эки Ахли сунна валь жамаанын эки мектеби өз аргументтерин, өз далилдерин беришкен. Ошолорду биз силер менен азыр эмне кылабыз? Сүйлөшөбүз. Анда баштасак. Так, мисал үчүн, эгерде биз силерден сурасак да, сунниттерде ыйман же көбөйбөйбү? Кандай дейсиңер? Ыйман кадимкидей эле көбөйөбү же көбөйбөйбү? Имандын даражасы көбөйүп турабы же көбөйбөйбү? Кандай дейсиңер? Иә. Мисал үчүн айтып атат, ыйман жакшы амалдар менен көтөрүлөт, ал эми күнөө менен азаят дейт. Бул биринчи
версиябыз биздин ахли суннат вал жамааттын ашария багытындагы биринчи версиябыз. Дагы жооптор барбы? Эгерде жооптор болсо бергиле. Иман бар болот же жок болот? Тамам. Демек, иман бар болот же жок болот. Бул биздин Орто Азияда калыптанган мектептин негизги ишеними да. Иман бизде көтөрүлбөйт дагы, түшпөйт дагы. Бизде бир калыпта. Анткени бул жүрөккө байланыштуу иман болуп атат. Сен же ишенесиң, же ишенбейсиң. Имам Азам Абу Ханифа ошентип айтып атат. Иман бул ишеним. Демек, ишеним болгондон кийин бул эч качан көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы дейт да. Бул биринчи биздин Орто Азияда калыптанган ишеним. Ал эми биздин бир тууганыбыз айткандай, иман жакшы иштер менен көбөйөт, ал жаман иштер менен азаят деген сөз сунниттик эле ой пикир, бирок араб өлкөлөрүндө калыптанган ишеним да, акыйда. Ашария багытында сунниттер айтып атат, иман бул ишеним, бирок ошол эле учурда жакшы иштер менен көбөйүп турат, ал эми жаман иштер менен азайып турат дейт. Ага тиешелүү өздөрүнүн далилдери бар. Ошол далилдерине биз азыр кирели да. Так, анда биз эмне кылабыз? Анда биздин Орто Азияда калыптанган мектепке кире турган болсок, ал Матуридия мектеби, биздин өзүбүздүн аргументтерди алып көрөлүчү мына. Мисал үчүн Имамул Баздави биздин чоң реформаторлордун бири, биздин чоң аалымдарыбыздын бири. Şu Maturidiye mektebi boyunca İmam-ül Bazdavi Usulüddin деген китеби бар, İslamдын негизи деген китеби бар. Ошол жерде айтып атат: "Ал-иману ла язиду ва ла янқус инда ахли суннати вал жамаат." Ахли суннатта иман көбөйбөйт дагы, түшпөйт дагы дейт. Анткени бул ишеним дейт. Же ишенесиң, же ишенбейсиң. Андан кийин İmam Maturidi'nin Tevhid kitabında, İmam Abu Mansur Maturidi'nin Tevhid kitabında ayet atat. Thummal imanu huwa tasdiqu bil kalbi ve tasdiqu la yetahaqqaqu illa bil cazmi vel cazmu la ziyadatu aleyhi deydi. İmam Abu Mansur al-Maturidi Tevhid kitabında birinci tomda 92. ayetinde, 92. bette birinci tom kitabında ayet atat. İman bol жүрөккө байланыштуу ишеним дейт. Ишеним абсолюттук түрдө болот, өз ыктыярдуу болот. Аны эч ким кыйнабайт. Абсолюттук ишеним болот. Сен Алла Таалага ишенгенде абсолюттук ишеним менен ишенесиң. Ал жерде шек күмөн болбойт. Эми ошол абсолюттук ишенимде өйдө көтөрүлүү дагы, ылдый түшүү дагы болбойт. Бир калыпта ишенесиң болду. Деп Tevhid kitabında argümenti, dalilin beri atat. Andan keyin İmam Abu Mu'in el-Nesefi Tabsiratul Adilla, İmam Abu Mu'in el-Nesefi Tabsiratul Adilla kitabında 2. tomda 416. bette aytып atat. Ve izâ kânel iman huve tasdik, eğer de iman bul işenim bolsa, ve huve fi nefsihi ma yetezâyedu ve la nuqsan lehu. Emi oşol işenim deyt. Биздин түшүнүктө, ахли суннат вал жамааттын түшүнүгүндө ал жерде өйдө көтөрүлүү дагы, ылдый түшүү дагы болбойт дейт. Вала зияда алейхи би индимам мислихи илейхи, вала зияда изал иман би индимам таат илейхи. Жакшы иштер менен да көтөрүлбөйт, жаман иштер менен да, вала нуксан би иртикабил мааси. Ал ишеним жаман иштер менен да түшүп калбайт дейт. Изи таздиq fil halayn ala ma kana qablahuma. Жакшы иштерди кылсаң дагы, жаман иштерди кылсаң дагы бир эле калыпта болот дейт. Биздин имам Абу Мансур ал-Матуридинин Орто Азияда калыптанган мектептин негизинде ыйман бир эле калыпта болот. Же ишенесиң, же ишенбейсиң. Же ишенесиң, же ишенбейсиң. Андан кийин имам Ламиши Темхид китебинде, имам Ламиши Темхид китебинде ve izâ sebete bima zekarna mined delil, biz anda dalillerdi alып келе турган болсок, annal iman huvel iqrar ve tasdiq sebete ennehu la yezidu ve la yanqus. Көп dalillerden keyin biz imanды ишеним деп айттык, ошол эле учурда ооз менен деп айттык. Демек бул биздин көз карашта эмне дейт? Көтөрүлбөйт дагы, түшпөйт дагы дейт.
لا يزيد ولا ينقص. لأن الإقرار анткени ооз менен айтуу, والتصديق жүрөк менен ишенүү Алла Тааланын динине لا يحتملان زيادة ولا نقصان. Жүрөк менен ишенүү бул жерде көтөрүлүп да кетпейт, түшүп да кетпейт. Сен бир ишенесиң болду. Турабы? Сен бир күн мындай да, мисал үчүн Алла Таалага ишенсең, сен бир күнү чыгып баратып эле ишенбей калбайсың да. Демек бул имам Азам мектебинде, имам Азам Абу Ханифанын мектебинде имам бир калыпта дейт. Иман болду дейт, ишенесиң, болду, ошон менен сен эмне дейт? Ошон менен сен бир калыптасың дейт. Андан кийин Имамул Джувейни бул Имамул Газалинин устазы. Имамул Газалин билесиңер, Ихя улумуддин, иктисад фил иътикад, ислам дининде чоң реформаторлордун бири да, чоң аалымдардын бири. Ошол Имамул Газалинин устазы Имамул Джувейни дагы өзү аш'ари. Ахли сүннетте биз өткөн сабакта айтканбыз, эки мектеп, негизги мектеп бар. Бул Аш'ария, экинчиси Матуридия. Бул өзү Имамул Джувейни Аш'ария мектебинин карманында да. Бирок ошондой болсо дагы ал биздин ошо Орто Азиялык мектепке көбүрөөк басым жасаптыр да. Бул имам Джувейнинин көз карашы боюнча ыйман көтөрүлбөйт дагы, жана эмне дейт, түшпөйт дагы да. Муну Иршад китебинде айтып атат да. Демек Имамул Джувейни биздин мектепке кошулуп атат да. Орто Азиядагы мектептен, ушу идеологиялык жактан, акыйда жактан калыптанган мектепке Имам Аль-Джувейни, Имам Аль-Харамайн, Имам Аль-Газалинин устазы биздин ой пикирге кошулуп атат да. Чындыгында эле имам бул көтөрүлбөйт дагы, жана түшпөйт дейт. Жакшы иштер менен көтөрүлүп кетпейт, жаман иштер менен түшүп кетпейт, бул бир эле калыпта болот дейт. Же ишенесиң, же ишенбейсиң, бүттү. Ушундай эле болот дейт. Демек иман жакшы иштер менен көбөйөт, жана амалдары менен азаят. Анан экинчи мектепке кире турган болсок, сунниттердин экинчи мектептерине кире турган болсок, бул Аш'ария мектеби. Аш'ария мектеби бул бүгүнкү күндө араб өлкөлөрүндө калыптанган мектеп. Араб 22 мамлекетинин где-то бир 15-16 мамлекети карманат бул мектепти. Андан тышкары Орто Азияда, Азия өлкөлөрүндө, мисал үчүн Малайзия, Индонезия, Филиппин окшогон мамлекеттер бүгүнкү күндө Аш'ария багытын карманат да, ишеним жактанчы. Эми алардын биз далилдерин алып көрөлү да. Имам Абу Хасан Аль-Аш'аридин ой пикири боюнча, имам Абу Хасан Аль-Аш'аридин мектеби боюнча иман көтөрүлөт дагы, түшөт дагы дейт. Иман, ишеним көтөрүлөт жана түшөт дейт алардын көз карашында. Эми алардын аргументтерин алып көрө турган болсок, мисал үчүн Имам Тафтазани Шархул Мақасид китебинде, Имам Тафтазани Шархул Мақасид китебинде айтып атат. أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان الإيمان أحد الأمة. Эгер де иман бир эле калыпта боло турган болсок, анда үммөттүн имандарынын бардыгы бир болмок дейт. Ислам үммөтүнүн Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан баштап кыямат күнгө чейин үммөттөрдүн имандары бир эле болот. Бул акылга сыйбаган нерсе дейт. Кантип эле бул Абу Бакырдын иманы менен менин иманым кантип эле бир болсун дейт Тафтазани. Ошондуктан бизде Аш'ария мектебинин көз карашы боюнча бул плюрализм, бул өзүнүн ой пикирлерин айтып атат да. Ал айтып атат, логичный далил берип атат да, бул эгерде биз иманды азыр көбөйбөйт же азайбайт дей турган болсок, анан имандын бардыгы эле бир дей турган болсок, анда Абу Бакыр, Омар, Усман, периштелердин иманы менен өкүңөрдүн иманы бир болуп калып атпайбы? Кандай бул дейт да. والمساوي تصديق الأنبياء والملائكة والفساق وهذا باطل قطعا дейт. Ошол эле учурда күнөө кылган адамдын иманы дагы бир болуп калып атпайбы? Кантип силер көбөйбөйт жана азайбайт деп атасыңар дейт. Эми бул көз караш да, көз караш. Биз бир эле багытта кетпешибиз керек да, көптөгөн көз караштарды биз билишибиз керек да. Ошол менен бизде сындуу ой пикири пайда болот да. Демек биякта дагы бир ою бар экен. Бул жерде дагы бир ою бар экен. Анан ошонун ортосунан бирси анализ кылып туруп туура жолду тандайбыз деген эмне болуш керек? Бизде бир ошондой критическое мышление болуш керек.
Демек имам Тефтезани Шархил Макасидта айтып атат, жок, бизде иман көтөрүлбөйт дагы түшпөйт. Анткени эгерде иман көтөрүлөт жана түшөт дей турган болсок, кечиресиздер, тескерисинче көтөрүлөт жана түшөт дейт. Эгерде көтөрүлбөйт жана түшпөйт дей турган болсок, анда үммөттүн имандарынын баардыгы бир эле болуп калат дейт да. Абу Бакырдыкы сеники, күнөө кылган адамдын, уурдаган адамды, киши өлтүргөн адамдын деле иманы сеники менен бир болуп калат, Абу Бакыр экөөнүкү бир болуп калат дейт да. Булардын Абу Хасан ал-Аш'аридин мектебинин доводдору айтып атат да, аргументтер келтирип атат, далилдеричи. Ва хада батилун кат'ан дейт, бул туура эмес дейт да. Андан кийин Имамул Ижи Мавакиф китебине кире турган болсок, сумма залика яктади ан якуна иманун наби ва хадул умма сава ва аннаху батилун ижмаан дейт. Бул деле Имамул Ижи Ал-Мавакиф китебинде айтып атат. Пайгамбар менен сенин иманың экөө бир эле болуп калып атпайбы? Кандай бул дейт. Ошондуктан бизде иман көтөрүлүп турат жана түшүп турат дейт. Ижинин айтуусунча 388-бет Ал-Мавакиф китебинде айтып атат. Андан кийин имам Абу Хасан ал-Аш'аридин мектеби бир эле алымдардын цитаттары менен эле чектелип калбастан Курандан далилдерди алып келишиптир. Мисалы үчүн Аль-Фатх сүрөсүндө Курандан 4-аятында лияздаду иманан ма иманихим дейт. Мусулмандардын имандары биринчи иманына экинчи иманы эмне болуп турат дейт? Көтөрүлүп турат дейт. Имандар көтөрүлүп турат дейт. Демек, Фатх сүрөсүндө лияздаду иманан ма иманихи, алардын имандары көтөрүлүп турат деген аятты алар аргумент кылып атышат, шария багыты. Ооба, көтөрүлөт деп атат. Анткени Куранда айтып атат, көтөрүлүп атат дейт да. Андан кийинки мисалы үчүн Анфал сүрөсүндө 2-аятына келе турган болсок, иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум. Чындыгында имандуулардын сыпаттары Алла Тааланы эскергенде жүрөктөрү эзилет дейт. Ва иза тулият алейхим аятуху, аяттар окулганда задатхум иманан, алардын имандары көтөрүлөт дейт. Чыныгы мусулмандардын сыпаттарынын бири, Куран окулган кезде сен ошол Куранды түшүнүп турасың, эмне деп айтып атат. Ошол кезде сенин жүрөгүң ээрип эмне болот дейт? Иманың эмне болот дейт? Көтөрүлөт дейт. Ва аля раббихим ятаваккалун. Ошол эле учурда алар мусулмандар тобокелчиликти Алла Таалага кылышат дейт. Демек, бул Анфал сүрөсүндө 2-аятында так эле даана эле айтылып турат. Иман эмне болот экен? Көтөрүлөт экен. Андан кийин Тоба сүрөсүнө кире турган болсок, 124-аятына кире турган болсок, Тоба, сурату Тауба. Ва иза ма унзилат суратун фаминхум ман якулу айюкум задатху хазихи имана, фа амма аллазина аману фазадатхум иманан ва хум ястабширун дейт. Иман келтиргендердин иманы эмне болот дейт? Алла Таалага өсүп турат дейт. Өсүп турат, күндөн күнгө өсүп турат дейт. Иман бир калыпта болбойт дейт. Тоубада, сурату Тоубада. Демек, биздин сунниттик эки мектепте эки көз караш болуп атат, туурабы? Эки көз караш болуп атат. Бирок бул көз караш бири-бирине таптакыр эле карама каршы болду. Бул көз караш туура эмес жолго алып барат. Бул көз караш тозок алып барат. Бул көз караш такфиризмге алып барат. Бул көз караш капырчылыкка алып барат деген жок. Анткени эки мектептен ыйман бул тасдык, ишеним деп атат жүрөктөн. А бул жерде айырмачылык эмне болуп атат? Бул тилдик, терминдик эле айырмачылык болуп атат. Туурабы? Бири айтып атат, көтөрүлөт, азаят, а бири айтып атат, жок, бир эле калыпта болуп атат деп да. Муну плюрализм деп коет, ислам дининде плюрализм мнение. Ихтилаф деп коет. Бирок экөө тең. Иман бул таздык, иман бул ишеним, ооба, Алла Таалага ишениш керек, динне ишениш керек. Бирок ал жерде ошол усулдун инструменттери жана терминдери эмне болуп атат? Өзгөрүп атат да.
Эми бул боюнча биз өз учурунда биз сүйлөшөбүз. Бирок негизинен ала турган болсок, бизде ыймандын көбөйүшү жана азайышы боюнча канча ой пикири болду? Бир эле сунниттик мектепте канча болду? 2 көз караш болду. Орто Азия мектептери бизде, Орто Азия мектептерине калыптанган ишенимдери, Матуридия мектеби ыйман азайбайт дагы көбөйбөйт деп атабыз. Ал эми Ашария мектебинде сунниттик экинчи багытта алар көбөйөт, азаят деп алардын аргументтерин, доводторун, далилдерин алдык азыр, туурабы? Так, эми суроо, бул жерден суроо. Азыр аяттарды биз келтирдик. Так эле келтирдик. Сурату Тауба, Суратул Фатихта ыйман көтөрүлөт экен, туурабы? Эми биз Матуридия мектебинде көтөрүлбөйт деп айттык, жана түшпөйт деп айттык. Эми ушул аяттарды биздин салттуу исламда Матуридиянын аалымдары, Матуридия мектебинин аалымдары кандайча түшүндү? Эми ушул жерде маселе жатат да. Эми ушул жерде биз азыр кантип чыгабыз? Бул прессинг да, бул прессинг. Бул прессингден биз кантип чыгып кетебиз азыр? Вот мына силерден сурайын, кантип түшүнөбүз? Куранда так эле айтып атат, ыйман көтөрүлөт деп атат. А биз айтып атабыз, көтөрүлбөйт деп. Эми ушул прессингден идеологически кантип чыгабыз биз муну? Биз кантип түшүнөбүз? Кантип эле имам Абу Мансур ал-Матуриди, имам Абу Муин ан-Насафи, ал-Баздавийге окшогон чоң аалымдар ушул аятты көрбөй калдыбы эмне? Мүмкүн эмес да алар. Алар көрбөй кала турган, билбей кала турган аяттар, хадистер калбай калган да. Кандай бул? Кандай кылабыз? Балким кийинки аяттарды түшүндүрмөсү бардыр же кайсы учурда сол аят айтылган же кайсы мезгилде айтылган. Себебин нузул, жок, себебин нузул аяттардын түшүш себептерине деле байланыштуу эмес бул. Дагы кандай силердин ой пикирлериңер бар? Кандай дагы версиялар, варианттар болушу мүмкүн бизде? Бул классикалык тематикалар 10-кылымда обсуждение болгонда, это канча жыл болду уже, туурабы? 11 кылым мурун. Бул тематикалар аалымдардын ортосунда уже обсуждение болуп бүткөн, бул жабылган бул тематикалар да. А биз бирок бүгүнкү күндө буларды билбей жатабыз да, маселе проблема ошондо болуп атат да. Кандай кылабыз буларды? Дагы ойлонуп көрбөйлү бир 30 секунд. Кандай дейсиңер? Кантип түшүндүк биз? Курандагы ыймандар көтөрүлөт деп атат. А биз айтып атабыз, биздин аалымдар айтып атат, көтөрүлбөйт деп. Кандай кылабыз муну? Жок, чекке чейин деле көтөрүлбөйт. Кандай дагы варианттар болушу мүмкүн бизде? Биздин аалымдардын түшүндүрмөсү бар да, чечмелери. Конечно. Сөзсүз. Биздин аалымдарыбыздын түшүндүрмөсү сөзсүз. Ошол аалымдардын түшүндүрмөсүн бүгүн биз китептерден карабай жатабыз, изилденбей жатабыз. Так, макул, анда мен көп узатпай эле мен өзүм жооп берейин. Мисал үчүн лияздаду иманан ма иманихим деген аят, имандары көтөрүлүп турат деген аят, бул сахабаларга тиешелүү аяттар да. То есть сахабалардын доорундагы версия болуп атат да. Мисал үчүн мындай да, Куранул Керим канча жыл түшкөн? 23 жыл түшүп атат. Бул жердеги аяттар айтып атат. Иманы көтөрүлөт деген сөз бул жерде айтып атат. Бир аят түштү, сахабалар ошол аяттага ишенди. Эртеси күнү башка аят түштү. Эми логично. Экинчи аят түшкөн кезде сахабанын иманы көтөрүлөбү? Көтөрүлөт да. Демек бул жердеги аяттар лияздаду иманан ма иманухум деген сөз биринчи аят түшкөндөн кийин ал иманы иман ишенет ага. Андан кийин башка аят түшкөндөн кийин естественно эмне болот? Табигый түрдө иман эмне болот? Дагы көтөрүлөт, дагы күчтөнөт да. Туурабы? Эми имам Ал-Баздави өзүнүн китебинде айтып атат, карагыла. Залика фи хаккис сахабату ридвануллаху ажмаин дейт. Бул деген сахабалардын доорундагы болгон көбөйүү дейт да. Лианнал Куран кана янзилу фи кулли вактин фаюминуна бихи фаякуну тасдиқум thani заидан алал аввал дейт. Анткени пайгамбар сахабаларга бир аят түшкөн кезде
ошол аятка ишенишкен. Андан кийин эртеси күнү же бир канча мөөнөт өткөндөн кийин экинчи аят түшкөндөн кийин табигый түрдө эмне болот экен? Табигый түрдө иман эмне болот экен? Көтөрүлөт экен. Амма фи хаққина фала дейт. Ал эми бүгүнкү күндө биздики андай эмес. Эмне үчүн андай эмес? Эмне себептен андай эмес? Анткени лианнаху инқата ал вахи. Анткени вахи бүттү уже. Бүттү уже. Курандын мөөнөтү түшүп бүттү уже, бүттү. Пайгамбарчылык бүттү, аяттар да түшпөйт. Эгерде бүгүнкү күндө ала турган болсок, биздин заманыбызга ала турган болсок, Курандын аяттары дагы эле түшө бергенде, анда биздин аятыбыз табигый түрдө эмне болмок? Көтөрүлүп турмакта. Бездеви, имам Бездевидин Усулуддин китебиндеги жазган 10-кылымда эле жазып, буларга жооп берген жооптор да. Кандай болуп атат да? А биз ушундай бир болбогон маселелер үчүн азыр биз араздашып, жок иман көтөрүлбөйт. Кандайча көтөрүлбөйт? Куранда айтып атпайбы? Сен капырсың, сен мушриксиң деп атабыз да. Маселе биздин өзүбүздүн салттуу ислам китептерине келе турган болсок, түшүнө турган болсок, маселе жеңил эле чечилет. Жеңил эле чечилет. Демек, биздин учурга бул туура келбейт, анткени бүттү, вахий бүттү, откровение Алла Тааладан ачык откровениялар бүттү, вахий бүттү, ошондуктан биздин иманыбыз бир калыпта болду, көтөрүлбөйт дагы. Же Алла Тааладын динине ишенесиң, же ишенбейсиң. Туурабы? Бул жагынан караганда дагы биздин Орто Азияда калыптанган Матуридия мектеби эмне болуп атат? Туура болуп атат. Эч кандай проблема жок. Андан кийинки аятта алайлы, мисал үчүн иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум. Эгерде мусулмандарга Алла Таала эскерилсе, алардын жүрөктөрү эрийт дейт. Ва иза тулият алейхим аятуху, ал эми аяттары тилава болсо, окулса, задатхум иманан, алардын иманы эмне болот дейт? Көтөрүлөт дейт. Ва аля роббихим ятаваккалун. Ошол эле учурда алар Алла Таалага тоокел кылышат дейт. Эми ушул аятты кантип түшүнүштү? Бир версиясын бердим силерге бир жолу. Эми силер ойлонуп көргүлө, кандай кылсак болот бул аятты. Бул жерде аят конкретно айтып атат, көтөрүлөт. Эгерде Алла Тааланын аяттары окула турган болсо, анда имандары көтөрүлөт дейт. Бул жанагы аят түшкөн сайын окулганда имандар көтөрүлүп турган. Жок, ошону кантип түшүнөбүз да, ошо көтөрүлүп атат. Бул текстте деле ошону айтып атат. Бирок муну биз кантип биздин өзүбүздүн мектебибизге далил катары карманабыз да, ошо бизде Матуридия мектебинде көбөйбөйт деп. Бул аяттар көбөйөт деп атат да. Аяттар окулган сайын көбөйөт деп атат да. Бул жерде 4 вариант бар. Бизде Матуридия мектебинин түшүнүгүндө алымдардын өздөрүнүн айтышы боюнча бизде 4 вариант бар. Биринчи, бул сыфатул муъминин, мусулмандардын сыпаты. Качан Алла Таала эскерилгенде, Алла Тааланын аяттары окулганда, ошол учурда эмне болот экен? Иман эмне болот экен? Көтөрүлүп турат экен. Биринчи вариант. Бул эми, конечно, биздин мектепке прям 100% туура келет деп айтпайбыз, бирок бул бир версиясы. Экинчи версиясы таjdid, обновление дейт, жаңылануу дейт. Качан Алла Тааланын аяттары окулганда, Алла Таала эскергенде, биздин иманыбыз ошол эле иманыбыз эмне болот дейт? Жаңыланат дейт. Аерде көтөрүлөт эмес, жаңыланат дейт. Мисал үчүн, бүгүнкү күндө реалдуу эле мисалды ала турган болсок, мисал үчүн базарга бардык, базарда ушундай фитна, ызы-чуу, кыйкырык, өкүрүк, маданиятсыз адамдар сөгүнүп атат, кандайдыр бир деңгээлде сен эмне болуп каласың? Бир психологический мындай давление, өзүң мындай моральный жактан түшөсүң чындыгында. Мисал үчүн көчөгө чыга турган болсоң азыр, таксилер, мисал үчүн, вроде бы баары жакшы, намаз окуган, вроде бы эле сырткы көрүнүш мусулман, бирок сөгүнөт, сагынат, моральный түшөсүң. Коомчулукка чыга турган болсоң, моральный жактан түшөсүң да. Ал эми үйгө келип Алла Тааланын аяттарын угуп, Алла Тааланын китептерин окусаң, сенин иманың ошол эле иман эмне болот? Жаңыланып турат. Бул таjdid, обновление дейт. Бул жерде көтөрүлүү деген түз мааниде эмес, бул жерде обновление, жаңыланат дейт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп эле жамааттар бар да.
өзүнүн ыйманын жаңылаш үчүн, ошо бар эле түпкү ыйманын жаңылаш үчүн эмне кылып атат? Ар кандай отуруштарды, мисалы үчүн сухбеттерди, туурабы? Сохбет деп коет. Түрктөр көбүнчө өткөзүшөт, сохбеттерди кылышат. Мисалы үчүн таблигh жамаат ала турган болсок, алар мисалы үчүн иштима кылышат, туурабы? Дүйнөлүк иштима. Мисалы үчүн дагы бир башка жамааттарды ала турган болсо, өзүнүн ыйманын жаңылаш үчүн ар кандай отуруштарды кылат, туурабы? Демек, бул жердеги биздин алымдарыбыз айткандай, биздин алымдарыбыз бул жерде ыйман в прямом смысле, түз мааниде көтөрүлүп кетпейт. Бул жерде жөн эле эмне дейт? Жаңыланып турат дейт. Жаңыланып. Бул деле акылга сыя турган аргумент болуп атат, туурабы? Үчүнчү вариант, үчүнчү версиясы биздики якин дейт бул жерде. Лияздаду ва иза тулият алейхим аятуху задат иманан. Алла Тааланын Кураны, Алла Тааланын аяты угулган кезде иманы көтөрүлөт деген версиясы бул жерде якин. Ыймандын өзү эмес, а якин. Бул глубокое убеждение ошол аяттарга, терең ишеним эмне болот экен? Терең ишеним күчүнө кирет экен, якин. Ошондуктан Куранда деле айтып атпайбы? Вa'буд роббака хатта я'тиякал якин, туурабы? Сен жүрөгүңө толук ишеним, чыныгы ишеним кирмейинче Алла Таалага сыйын дейт, туурабы? Вa'буд роббака хатта я'тиякал якин. Намаз оку, ишен, ибадат кыл, жүрөгүңө толук ишеним кирмейинче. Демек, бул жердеги ыйман көтөрүлөт дегени, бул жерде түзмө түз көтөрүлбөйт, ал жерде сенин жүрөгүңдөгү якин бекемдейт. Жүрөгүңдөгү якин бекемдейт, туурабы? Якин, терең ишенич. Ал якин чын жүрөктөн терең ишенич. Так, төртүнчү версия биздин алымдарыбыздын айтканы боюнча, бул жерде түзмө түз көтөрүлбөйт, тескерисинче ал жерде күчүнө кирет дейт. Ал кува күчтөнөт дейт. Ошол эле ыйман эмне болот дейт? Күчтөнөт дейт. Ошол эле ыйман күчтөнөт дейт. Ошентип биз бул маселени жаптык бүгүн, да? Биз ошентип ушул маселени бүгүн жаптык. Андан кийин бир хадис бар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадисти тилекке каршы бүгүнкү күндө кээ бир мусулмандар туура эмес түшүнөт да. Мисалы үчүн айтып атат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, эгерде Абу Бакырдын ыйманын таразага коюп туруп, анан кийин ушул бүткүл үммөттүн ыймандарын таразага койсок, Абу Бакырдын ыйманы эмне болуп кетет дейт? Басып кетет дейт. Демек, бул жерде ачык айкын далил ыйман көтөрүлөт дегенине деп атат да. Бул жерде таржих фи саваб, жобу таржих фи саваб деген сөз, бул жерде сооп, жакшы иштер боюнча көтөрүлөт. Жакшы иштер боюнча Абу Бакырдын ыйманы менен биздин ыйманыбыздын айырмачылыгы бар да. Жакшы иштер боюнча Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын, пайгамбарлардын, салих адамдардын биз менен болгон айырмачылыктары ыймандан бул жакшы иштер боюнча болуп атат да. Абу Бакырдын ыйманы таразага коюлганда биздин ыйманыбыздын, үммөттүн баарынын ыйманы басып кетишинин себеби Абу Бакырдын жакшы иштери болуп атат да. Демек, тафаут бил амал деп биз түшүнүшүбүз керек. Тафаут бил амал жакшы иштер боюнча айырма. Пайгамбарлардын, солих адамдардын, сахабалардын жана бүгүнкү күндө биздин ыйманыбыздын айырмасы ошол пайгамбар жана садык адамдар, периштелердин айырмасы жакшы иштер боюнча айырма. Ал эми ыйман бир эле. Даже кээ бир китептерде биздин мына сунниттик багытта Матуридия мектебинде даже айтышат, периштелер, пайгамбарлардын, мусулман адамдын, муъмин адамдын жана фасик адам бар эмес беле, күнөө кылган адамдын ыйманы бир эле деп келет бизде. Бирок айырмачылык жакшы иштерде. Экөөбүздүн ыйманыбыз бир эле, бирок экөөбүздүн айырмабыз бул жакшы амалдар. Балким бул бир тууганыбыздын мага караганда жакшы амалдары көбүрөөк болушу мүмкүн. Разница ошондо.
Ал эми негизги ыйманда эмес разница биздин Матуридия мектебинин түшүнүгүндө. Бүттү. Ошо менен биз анда кийинки сабактан силер менен жолугушканча ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.